Армаңыздар ырдактуу бизди көрүп жана угуп жаткан үй бүлөлүк ОК радиосунун көрөрмандары жана угармандары баарыңыздарга ысык салам айтабыз. Бүгүн да сиздер менен чогуу Сыр Маек программасында кызыктуу коногум бар. Мынакей төрүмдөн орун алып отурат. Бүгүн бизде IT адиси Турат Алыбаев менен маектешели деп турабыз. Куш келипсиз. Куш болдук. Канат мырза, чакырганыңыздарга ыраазычылык. Ден соолугуңуз жакшы. Кубанычтабыз. Чоң рахмат, баары жакшы. Кудайга шүгүр. Мен сизди көргөндө эле ушу калпагыңыз баштан түшпөйт экен, ошон үчүн кубандым. Анан бүгүн болсо мен калпагы жок келип алыптырмын деп кичине ыңгайсыз болуп турам. Жакшы. Анан келиңиз, сиз менен чогуу бүгүн дагы ушул IT тармагындагы ушул өлкөбүздө отуруп эле, өлкөбүздүн ичинде эле Кыргызстандын эле дүйнөнүн булуң бурчундагы компаниялар менен иштешип, акча таап аткандар менен, ошол эмгектенип аткандар менен бир маектешели деп турабыз. Анда сиз дагы биз менен чогуу ушул ОК радиосуна мындай буюрса Сыр Маек программасындагы мындай бир көргөнгө ыңгайлашып отуруп, угуп аткандар болсо бир убактысын бөлүп коюп, жок дегенде бир 1 саат убактыңызды бөлүп койсоңуз биз менен сонун болот эле. Анткени бүгүн дагы ушул билбегенди билип, билгенибизди дагы тереңдеткенге дагы сонун мүмкүнчүлүк болуп турат. Келиңиз, анда биз баштайлы. Кызматта журналист Канат Алмамбетов сиздер менен чогуу. Анда биз баштайлы. Негизи эле сиз 11 жыл агай болуп иштеген экенсиз мектепте. Ушул эмгек жолуңуздан баштасак. Ооба, рахмат. Мен негизи Нарын мамлекеттик университетинде кыргыз тили адабият бөлүмүндө окугам. Анан ошо эмгек жолумду Таласта мугалим болуу менен баштагам. Мугалим, тарбиячы болуп эмгектенип жүрдүм. Анан эми бул 11 жылдык тажрыйбада көп жакшы нерселерди үйрөндүк. Анан негизи ITге өтүп калышымдагы эң негизги себептеринин бири ошол өзүм кыргыз тилчи болгонум үчүн, анан кыргыз тилине абдан күйгөндүгүмдүн бир себептери бар. Себеби азыр өзүңүз билгендей интернет айдыңында кыргызча маалыматтар табуу өтө кыйын. Эми азыр дагы бир аз дурус жакшы болуп калды. Ошол учурларда аябай кыйын эле. Анан муну дайыма ойлонот элем да, кантип биз ошол кыргыз тилин мындай заманбап деңгээлде өнүктүрөбүз. Кантип бир мындай ошо интернет айдыңында башка тилдерде эле, англис тилде эле, орус тилде эле, түрк тилинде эле маалыматтарды кантип жайылтабыз деп аябай ойлонот элем да. Анан ошону изденип отуруп, демек ошол бул кыргыз тилибизди өнүктүрүүгө, мындай салым кошууга ITнин жардамы чоң экенин көрдүм да. Анан ушул тармакты изилденип баштадым. Анан эми азыр кыргыз тилди өнүктүрүү боюнча абдан чоң бир иштерди кылып жиберген жокпуз, бирок баягы кадам ошол жактарга салым кошуп атабыз да. Эми мындай карай турган болсок, сиз өзүңүз кыргыз тиличи болуп атасыз да. Анан IT тармагы өзү англис тилинде. Эми буну айкалыштырыш кандай болууда? Негизи оор, оңой эмес. Бирок аракет кылса боло турган нерсе. Анткени бир учурларда мындай деген нерселер бар эле. Математиканы билбесең, англис тилди билбесең, такыр эле мындай программист боло албайсың дегендей. Жолу эле кой. Ооба. Азыр болсо бул ошол IT дүйнөсүнүн өзүнүн да өнүккөндүгүнөн улам. Анан ошол программалоо тилдери дагы тээ баштагыдай болуп, бир гана ошо математика менен иштебей, жеңилдеди да. Бул азыр мындай толугу менен ошол англис тилин билсеңиз, англисче сөздөрдү түшүнсөңүз, IT дүйнөсүнө кадам таштай алсаңыз болот да. Анан ушул дагы бир аябай жакшы нерсе, мисалы ошол эле Google Translate деген бар го, Google котормочу. Муну жакшы билебиз баарыбыз. Google котормочуда жана искусственный интеллект абдан жакшы иштеп жаткандыктан, кыргыз тили дагы ошол интернет дүйнөсүндө ITнин ичинде кандайдыр бир деңгээлде өнүгүп калды да. Мисалы, мен башында ошол ITге киргенде орусча да жакшы билбейм негизи, анан англисче такыр билбейм. Бирок ошол англисче сөздөрдү ошол Google Translate'тен кыргызчага которуп алып, анан түшүнүп окуганга туура келген да. Анан мен өзүм мугалим кездерде дагы ошол Google Translate, Google котормочунун иштелип жаңы чыгып атканында кыргызча сөздөрдү көбөйтүүгө жардамдашкан болчубуз. Анан азыр көрүп аябай сүйүнөм да, ошол кылган эмгегибиздин үзүрүн, пайдасын азыр көрүп атабыз депчи. Азыр деле ошол Google котормочуда мен мындай редактор катары укугум бар да, ага бардык эле адамдар ошондой укукка ээ да. Регистрациядан өтүп,
туура эмес которуп аткан болсо аны оңдоп нар жакка билдирүү жөнөтүп койсоң кийинкиде оңолуп калат да. Эң жакшы. Анан азыр болсо ошол негизи эле бир нерсени кыла албай атам, мына англис тилин өздөштүрө албайм, математиканы билбейм, балким мен интровертмин деп турган болсоңуз, же бала чакаңыз, кызыңыз ушундай мындай бир кадамдар ой менен жашап аткан болсо, анда угушуңуз керек, мынакей. Турат мырза айтып атат, мен орусча билбейм, англисче билбейм, бирок ошого кадам таштадым деп атат. Бул оңой олтоң иш эмес. Анан ошол Google'ду колдондум деп атасыз. Негизи Google'га регистрациядан өтмөйүн аларды оңдогонго болбойбу? Же Ооба, эми баардыгыбыз эле азыр мындай айтканда регистрациядан өткөнбүз да. Телефонубуз бар, ал жакта Play Marketибиз бар дегенде, алар мисалы YouTube көрүш үчүн деле, бир нерсени Play Market'тен көчүрүп алыш үчүн деле биз регистрациядан өткөнбүз да. Мен ойлоп атпайм, Google'дун ичиндегини оңдош үчүн атайын регистрациядан өткөнгө бир мындай бир эреже чыкканбы деп. Жок, сиздин мындай аккаунтуңуз болсо болду. Жакшы. Анан ошо IT тармагында чынында эле азыркы учурда ошол мындай интернет булактарына дагы кыргызча маалыматтар тапкан оңойрок болуп калды, жеткиликтүү болуп калды деп атпайсызбы? Бул жерде мен түшүнүгүм боюнча сиздин да салымыңыз бар экен дейт элем да. Анан жакшы, ар бирибиздин салымыбыз бар. Мына ошол сыяктуу. Анан эми азыркы учурда ушул IT тармагында мисалы азыркы учурда апалар, аталар же болбосо кимдир бирөө IT тармагына жаңыдан баштайын деп аткандарга кандай кеңеш бере аласыз? Башташ керек деген кеңешти бере алам да. Башташ керек. Мындай баягы кээ бирөө айтып берет, мисалы мен ушул тармакка кирсем ал мен үчүн болбой калсачы деп. Чынында ошондой. Мисалы адашып калышы мүмкүн. Адамдардын баягы иштөө жөндөмдүүлүгү, кабыл алуусу, ар кимдики ар кандай да. IT-нин ичинде да абдан көптөгөн тармактар бар. Айрыкча азыр IT дүйнөсү абдан мындай кеңейип, чоң IT компаниялар ачылып аткан үчүн no code деген, ошо кодсуз дагы программисттер бар да, код жазбаган. Булар ошо дизайнерлер болушу мүмкүн. Анан ошол IT компанияларда project manager деп коет, рекрутер деп коет, баягы неме бизче айтканда эмне го, отдел кадр деп койчу элек го. Ошол сыяктуу кесиптер дагы бар. Анан ушул IT дүйнөсүнө кирип алгандан кийин ошол кесиптерди да аркалап кеткен адамдар бар. Баягы мындай адам менен жакшы сүйлөшө алган, менеджерлик ишиги бар адамдар, булар көбүнчө ошол мындай код жазбаган тармагына да өтүп алышат да. Бирок бул тармакты сөзсүз баштап көрүш керек. Себеби IT дүйнөсүнүн азыр мындай келечеги абдан чоң болуп турат, муну көрүп атабыз. Анан мындай ачык эле сөз, бул мындай мотивация эле да. Тезирээк мындай кичине акча каражаттуу болууга дагы аябай чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Өткөндө бир интернет булактарынан бир маалымат билип калдым. Ушул IT тармагында биздин адистер 3-чү орунга чыгыптыр дүйнөдө дейби, же бул жөн эле? Негизи мен да көрдүм ал маалыматты, бирок чынын айтайын тактаган жокмун, анан көп деле ишенген жокмун. Анткени эми балким баягы кишилердин санына байланыштуу, балким бизде көп болуп аткан болушу мүмкүн, чынында эле. Азыркы күндө абдан ошол Бишкек шаарында эле IT курстары абдан көбөйдү. Ошол эле учурда сыртта иштеп жашап жүргөн программист досторубуз дагы абдан көп адамдарды окутуп жардам берип атышат. Мисалы билгендей Америкага бир учурда баары эле баягы трак айдаганы кетип аткан болсо, азыр ошол трактагылардын дагы көбү IT тармагына өтүп атат. Эми мындай деген сөз, трактан кантип эле IT-ге өтсүн деген да суроо пайда болушу мүмкүн. Анткени тракта чындап эле жакшы акча бар да. Мисалы айтишниктин балким бир айдагы айлыгын ал бир аптада табышы мүмкүн. Бирок эми ал жерде абдан бир кара күч, өтө мындай бир мээнет кетип атпайбы, үй бүлөсүнөн алыс, дайыма жолдо. Бул оңой иш эмес да. Коопсуздукта эмес. IT дүйнөсүндө жакшы жери ошол дайыма үй бүлөнүн жанында. Азыр эле сөз кылып атпадык белем, мисалы мугалим экенсиз деп. Мен келинчегим да мугалим, мен да мугалим. Анан мисалы биз экөөбүздөн ишке кетсек, балдарыбыз балким бала бакчада калат эле. Балким билбейм, же бирөөгө каратат элек дегендейчи. Азыр экөөбүздөн IT тармагына адис болгон үчүн дайыма үйдө отуруп иштейбиз да, балдарыбыздын жанындабыз да. Бул мындай мурда сезбейт элек, азыр аябай мындай ачык, айкын сезип турам. Бала үчүн бул аябай чоң
мындай жакшылык экен да, бала аябай ушуга сүйүнөт экен да. Биз өзүбүздүн балдарды көрүп мындай суктана беребиз да, кандай мындай бактылуу балалык депчи, ата эне дайыма жанында депчи. Анан бул айрыкча ошол жана миграцияда жүргөн ата энелерге, миграцияда жүргөн туугандарыбызга дагы ошол күмүш сырга да. Ошол жакта ошо миграцияда иштеп жүрүп деле ошол айтинин бир бурчуна кирип алса, балким эми мындай деген сөз да, миграцияда баары эле куурап жүрөт деген сөз эмес. Бирок баарыбыз эле мындай канчалык жыргап атсак деле өз мекенибизде болгубуз келет. Ооба да. Алыста жүргөндөн жакында алда канча жакшы эмес. Же мисалы ошол Орусияда канчалык Орусияны жакшы көрүп ошол жерде иштегиси келсе деле, бул IT дүйнөсүндө иштесе, азыркы тапканынан балким дагы көбүрөөк табат. Дагы да мындай өзү кыялданган бир жашоодо жашай алат дегенде ишендирип айта алам да. Эң сонун. Мен дагы кошумчалагым келип атат. Бул жерде сиз айтып атасыз, башташ керек IT тармагын депчи. Бизге IT тармагын башташ үчүн интернет керек. Анан бир жакшы ноутбук керек, менин билишимче. Анан дагы эмне керек? Ошол күчтүү каалоо керек. Күчтүү каалоо керек. Анан курстарга барыш керек. Негизи же курстары жок эле IT тармагын өздөштүрүп алса болобу? Негизи ушул мындай абдан тартыш маселе да. Көп жерде ушуну мындай салыштыра беришет. Мисалы, университетти бүткөндөр айтат, жок, айтини курстан окуган болбойт, университет окуш керек дейт. Курстан бүткөндөр айтат, ой, мен иштеп эле атпаймынбы, университеттин кереги жок дейт. Анан ушул жерде сиз айткандагы маселе бар, ой, мен экөөнө тең барбай эле үйдө өзүм үйрөнүп алгам дегендер да бар. Чынында IT тармагындагы IT окуйм десеңиз маалымат абдан көп. Анан бул IT чөйрөсүнө дагы кадрлар жетишпей аткан үчүн мындай башка дагы бирөөлөр мындай сизге кызыктар болуп, ошол мээнетиңизди көрүп, үйрөтүп, өздөрү алып кетиши да мүмкүн да. Бул жерде баса белгилеп айта турган маселе бар. Университетпи, курспу, өз алдынчабы, булар эч качан бири-бирине каршы эмес. Мисалы, ошол эле курста окуган адам дагы өз алдынча изденгенди билиши керек. Ошол эле университетте окуган адам дагы өз алдынча изденгенди билиши керек. Университетте окуп атып деле өзүн өнүктүрүү максатында дагы бир кошумча жаңы нерсе үйрөнүү үчүн университетте окутпаган бир нерсени курста окусам эмне үчүн болбосун? Булар бири-бирине каршы нерселер эмес да. Бирок тилекке каршы азыр ушул IT дүйнөсүндө мындай кыска ойлонгондуктан ушундай талаш тартыштар жүрө берет да. Мен аларга мындай толугу менен каршы элем. Анткени мен өзүм ошол чөйрөбүздөн көрүп атам. Университетти бүткөн абдан мындай таланттуу, күчтүү балдар, кыздар бар. Ошол эле учурда мага окшоп мындай курстан үйрөнүп же өз алдынча үйрөнүп иштеп дагы жүргөн күчтүү балдар, кыздар бар да. Ошон үчүн мындай булар бири-бирине каршы келбейт. Биринчи каалоо керек. Күчтүү каалоо керек. Анан өзгөрүлүк. Өзүнө туура жолду ошондо табат да. Балким курска барат. Мисалы, мен быйыл ошол университетке тапшыргым келди. Анан кичине убакыт жетишпегендиктен быйылча токтотуп турдум. Мисалы, балким алдыда мен деле университетте окуп калышым бул толук мүмкүн да. Бул дегендик мындай жок, бул курсту окуп алыптыр, анан болду, ошол боюнча эле анан курсту мактап жүрө берет экен деген да болбойт да. Туура айтасыз. Өмүр бою окуу деген бар эмеспи? Ошол система менен да кылса болот да. Анан албетте, мисалы, сиз өзүңүз эле IT тармагын өздөштүрөм дей турган болсоңуз, анда бул жерде мен айтат элем, мисалы, курска жазылып койсоңуз, бир убакытта барышыңыз керек. Айла жоктон барышыңыз керек болот да. Кээ бир дисциплина жок эмеспи? Мисалы, убакытты күнүнө 15 мүнөттөн, 20 мүнөттөн бөлө албайт. Бир күн бөлөт, эртесин жок. Мына ошондуктан ошол учурда мындай бирөө сизди айтып туруп, анан акчаңыз корогондо, балким кызылдап чуркайсыз. Бул да муну практикада көрүп атабыз. Кээ бир ошо өз алдынча окуп жүрүп, 1 жыл, 2 жылдай окуп, анан курска келген досторубузду көрүп атабыз да. Көбүнчө өз алдынча окугандар мынтип ойлойт. Себеби маалыматтар интернетте мындай жайнап эле турат да, көп да, ачык. Анан ал жерден мисалы ойлойт да, курска барсам мен жумасына 2 жолу, 3 жолу сабак болсо, мен кыйла убакыт коротот экенмин. Андан көрө мен жумасына 7 күн отуруп окуйм дейт. Анан бул жерде сиз айткандай ошо дисциплина жетишпегендиктен анан баягы тез бүтүрөм дегендер көпкө созулуп кетип, анан айласы кеткенде курска келет да. Бул жагы да бар. Албетте бир өзүбүздөн көп нерсе көз каранды экен. Мисалы да, алыс кетпей эле коеюн. Мисалы, бирөө
Америкада ошо бирөө мындай болуптур, Америкада бирөө мындай болгон экен деген маалыматты баарыбыз эле угуп жүрөбүз. Мисалы Европада мындай болуптур, мындай өзгөрүптүр деген. Адам өз жөнүндө айтса, башка бирөөгө таасир болот да. Мисалы мен мына ошону кылдым десе, таасир күчтүүрөөк. Мына сиз ошону айтып атасыз. Мен англис тилин билбейм, орус тилин деле билбейм жыргатып. Бирок кыргыз тилинде мен ушул IT тармагына кирип бардым. Мына азыркы учурда билип эмес, элдерди окутуп эмгектенип атыптыр Турат мырза. Бул эми күчтүүлүк да. Мисалы мен өзүм жөнүндө деле айтсам, башка бирөө айтпай эле коеюн. Англис тилин үйдө отуруп эле өздөштүрүп алдым. Сиз сыяктуу болуп, жөн эле баштагам. Жөн эле 2 сөздөн жана Google эле мага жардам берди. Мына ошентип отуруп азыр алардын түшүн жоруп, кроссворд жаңылмаштарды жаттай албасам дагы, бирок алар менен сүйлөшүп атам. Мына ошондой кылып аракет кылган эле кырашат экен да, кыбыраган кырашат деп атпайбы кыргызда. Анан сонунда сөздөрдө бар эмеспи? Баягы тамчы таш тешет экен депчи. Ошентип аракет кылып беришибиз керек экен. Анан эми айтсаңыз, мына мисалы өткөндө бир маалыматтан угуп калдым эле сизди. Баткендеги жарандарыбызды окутуп атыптырсыз, бекерде угуп калдык. Ушундан кеп салсак. Ооба, негизи сиз айткандай биз ошол IT тармагына өзүбүз киргенден кийин биз бул тармакка киргенибиздин бир себеби ошол тилибизди өнүктүрүүгө багытталган бир мобилдик тиркемени жасап чыгуу болгон да. Анан жакшы. Муну жасап чыгуу үчүн бул тармакка киргенден кийин көрдүк, жалгыз адамдын колунан келбейт экен. Же аябай көп окуп профессионал болушу керек. Ага дагы убакыт көп кетет. Команда топтоп кылдырайын десең, бир программисттин айлыгы эми Кыргызстанда орточо $1000 болгондо деле 1 жыл, 2 жыл бир 5-6 программист менен жасатам десең, да $200-300 миң акча керек. Анча акчабыз жок. Анан биз ошол жерде ушул азыркы биздин Акматов IT компанияны негиздеп чыккан биздин досубуз, байкебиз Азамат мырза экөөбүз кеңешип туруп биринчи адамдарды окуталы дегенбиз. Эң биринчи бекер окутканбыз бир группаны. Ал жерден өзүбүзгө абдан жакшы мындай программист балдарды чыгарып алып, андан кийин талап көп болгондуктан бизди да окутуңуз дей бергендиктен ошону эле улантып курс кылып койгонбуз. 4 айлык курс кылып көрдүк. Анан дагы кээ бир нерселер жетпей калат экен деп 6 айлык кылып көрдүк. Анан курс ордуна отуруп, ал өзүнүн жолу менен кетип баштаганда анан мына Баткен окуясы чыгып калды. Анан ошол Баткенге кандай салым кылабыз? Негизи акчалай деле жардам кылдык. Эми баягы мактануу иретинде эмес, бирок аябай ойлондук. Мисалы көп суммада акчаны берип койсок деле, же өзүбүз жеткирип бербегенден кийин ал кимдин чөнтөгүндө калат билбейбиз. Же болбосо мисалы ал барат, тамак аш болот, кийимгече болот. Бат эле унутула турган нерсе. Анан биз ошол ушуга өзүбүз дайыма ишенебиз. Өлкөбүз билимдүү адамдарга толсо, билим өлкөбүздө өнүксө, бул өлкө өнүгөрүнө ишенебиз да. Анан демек ошол Баткен тезирээк өнүгүш үчүн Баткендик жарандардын аң сезимин өзгөртүп, аларды ошол билимге багыттайлы деп анан 25 адамды акысыз окууга алдык да. Бул 25 адамды акысыз окууга алуу деле биз үчүн оңой болгон жок. Миңдеген адамдар кайрылды. 100дөгөн адамдан сөгүү уктук. Силер жөн эле баягы мындай тандабай эле, кыйын болбой эле баарын алып окута бербейсиңер дейт. Ага да макул, бирок биздин максат, тандоодогу максат мындай жөн эле мактанып окутуп коюу эмес. Чынында программист чыгарып, ошол өзүнүн жашоосун өзгөрткөн, бир мындай ийгиликке жеткен программисттер чыгаралы дедик. Бул биринчи максат. Экинчи максат ушул Баткенге болгон курс эч качан токтобосун деп ушундай чыгардык. Себеби ушул азыр окуп аткандардын арасынан муну кийин алар дагы угат болуш керек. Биз аларга дайыма айтабыз, жакшы окугандарын алып чыгып, өзүбүз жакшылап үйрөтүп, кийинки 6 айлык курска ошолорду мугалим кылабыз да. Баягы арасында мугалимдер бар, мугалимдик шыгы бар, мындай сабак өткөнгө жөндөмдүү сонун балдар, кыздар бар. Ошолорду жакшылап үйрөтүп, кайра дагы акысыз ал жака курс ачылат да, Кудай буйрса. Ошол Баткенге болгон акысыз курс токтобойт. Биз муну айтып атып, ошол баткендиктерден азыр идея чыгып атат. Кудай буйрса, ошол 6 айлык курс бүткөндөн кийин Кыргызстандын башка бир облусунан дагы ушундай бир группа акысыз окуталы депчи. Демек, мындай билим уламтип баягы тоголонгон кардай болуп, чоңоюп кетип баратат. Жакшылыктын чынжырчасы үзүлбөсүн деп коет эмеспи? Алысыңар жакшы ийгилик болсун дейбиз. Анан
мен буга токтолгум келип атат да. Мисалы көп адамдардан мындай бир туура эмес сөздөрдү уктуктап атпайсыздарбы? Ушул кандай болуп тандалды, кандай болуп алынды? Мисалы алардын жоопкерчилигине карадыңарбы, Ооба. каалоосуна карадыңарбы, эмесине карадыңар? Эң биринчи талап бул ноутбугу болсун деген талап койдук. Анан ноутбугум бар дегендерди алдык. Бул жерде бизди алдап койгондор деле болду. Ноутбугум бар деп койгондор болду. Маселе жок. Ал биз аны билип эле турганбыз. Ошол миңдей адамдын ичинен мисалы жок дегенде бир 30 адам биринчи турдан өтүп алды. Ноутбугум бар деп. Макул, проблема жок. Экинчиси бул ошол биз сабакка байланыштуу ал жерде алардын ошол Google аккаунту болушу керек болчу. Биз себеби сабактарды аларга ошол аккаунтуна ссылка менен жөнөтөбүз. Анан Бул элементардын нерселердин катарына кирет да. Өтө элементардуу. Ушуну жөнөтө албай калып дагы кирбей калгандар болду мисалы. Бул жерде биринчиден ошол чыныгы каалоонун жоктугу, жоопкерчиликтин жоктугу, экинчиден ошол Google аккаунтту да ача албай калгандар болду. Негизи бардыгында эле Google аккаунт бар, телефон колдонуп аткан эми ошону таап жөнөтө албай калышты. Ошентип экинчи этап өттү, үчүнчү этапта анан биз ошол курска байланыштуу маалыматтарды биз ага чейин өтүлгөн сабактарыбыздан, интернеттеги акысыз маалыматтардан видеолорду таап жөнөтүп, ушуну видеодогудай эле кылып көрүп, жасап жөнөткүлө деген тапшырма бердик. Бул жерде сөзсүз ноутбук керек делет болчу. Ошол жерде анан бизге ноутбугу жоктор чыгып калды. Анан баягы эле маселе бизде тапшырма берилсе, бул 3 күндүк тапшырма болгон. Акыркы күнү, акыркы саатта да бир аз убакыт бериңиз, мен жетишпей атам дегендер болду. Алар демек чындап каалоосу жок деп биз чыгарып салдык. Ошентип 1000ден ашык адамдан башталган конкурс ошо 25 адам менен негизи 31 өткөн. Анан бул 31дин ичинде дагы ошол акыркы тапшырманы аткарып атканда көрүнүп калгандар болду. Башка эле бирөөнүн видеосун кесип, кыскартып, анан бир нерсе кылып монтаждап жөнөтүп койгондор болуптур. Алардын баарын биз аныктап, 31 адамдын ичинен да ошо 5-өн чыгарганга туура келди. Анан ошону менен азыр 25 адамды буюрса окутуп атабыз. Жакшы, эми мындай караганда бирөө сени бекер окутам, бекер бир нерсе кылам, мына мондай алып жардам берейин деп атканда, биз чуркашыбыз керек. Мисалы, элементардуу нерсе да, мен угармандарга дагы, көрөрмандарга дагы түшүнүктүү болушу дагы кеңирээк айткым келип атат. Мисалы, сиз үйгө ашарга бирөөнү чакырдыңыз дейли. Ашарга адамдар келип атат. Анан сиз ошол жерде чөнтөгүңүзгө колуңузду салып коюп турбайсыз да ашарда, туурабы? Аркан барбы? Аркандап келе калышыңыз керек чуркап. Бул барбы? Тияка бара калышыңыз керек, тиян жазай калышыңыз керек. Мына ошондой да, анан бул дагы ошондой нерсе да. Бул Турат мырза үчүн эмес. Бул тиги бир сиз тааныбаган адам үчүн эмес, өзүбүз үчүн керек да. Анан кээ бир учурда ушул кайдыгерлигибиз, шалаакылыгыбыз кээде бизге мындай мүдүрүлгөн таш сыяктуу болот да. Ошондуктан колдон келишинче бул нерсени бала кезден үйрөтүшүбүз керек. Балдарга жоопкерчиликти үйрөтүшүбүз керек, бир тапшырманы беришибиз керек. Балдарга жоопкерчиликти үйрөтпөгөндүктөн бүгүнкү күндө көпчүлүгүбүз кайдыгер мамиледешип атабыз да. Анан бул нерсени да эске алып коелу, туугандар. Анан эми бул жерде сиз айтып атасыз, мынакей 25. Ошол 25 азыркы учурда кайсы этапка келип калышты? Бул IT тармагында дагы бир этап болуп бөлүнүп кетип турбайбы? Ооба. Негизи биз 6 ай окутабыз аларды. Бул 6 айда биринчи бир 3 ай базалык билим алышат. Ошол базалык билим алып атканда бул абдан оор болот. Муну биз кайталап аларга дайыма айтып атабыз. Бул базалык билимди алып атканда ал жерде түшүнүксүз нерселер өтө көп. Анткени аны практикада жасап көрмеген түшүнбөйт да. Анан экинчи бөлүгү бар. Бул экинчи 3 айлыкта ошол базалык билимдер менен булар кадимкидей кичинекей бир тиркемелерди жасап башташат, мобилдик тиркемелерди. Ошондо алган базалык билимин ошол жерде колдонушат да. 6 айлык окуусу бүткөндөн кийин анан биздин өзүбүз иштеп аткан мобильный приложенияларда стажировка кылганга мүмкүнчүлүк алышат. Бирок бул баардыгы эмес. Ошол жакшы ийгиликтүү бүтүргөндөрү, жана берилген тапшырмаларды убагында аткаргандары, мыктыларын ошол өзүбүздүн компанияга стажировкага алып, аларды дагы мындай кыскасы 9 айдын ичинде жумушка кире алгыдай программист чыгарганга аракет кылабыз. Жакшы. Сиз өзүңүз кандай кылдыңыз? Курста окудуңузбу? Же университетте окуп апсыз? Аны айттыңыз.
Меники да абдан кызык. Негизи IT дүйнөсүнө эң биринчи мен Жылдыз Академия деген бир академия бар. Тимур Мон деген абдан белгилүү жигит Америкада жашайт өзү, америкалык. Анан карантинде ошол жигит ошол өзүнүн академиясы менен акысыз курс өткөргөн ал дагы. Мен ошол жерге туш болгом эң башында. Ал учурда ошо карантин башталганда мен ошо IT окуйм деген ниет менен жумуштан чыгып салган болчумун, үйдө бош отургам. Ошол ITге барыш үчүн. Ооба. Анан мен бактыма ошол бекер курс түшүп келип калды. Чынын айтканда ошо курска төлөп окуй турган деле акчам жок эле. Себеби жумуштан чыгып алган болчумун. Онлайн окуп атасыз. Онлайн. Карантинде ошол үйдө жатып, онлайн окуп, ал жерден ошо жакшы ийгиликтүү бүтүрүп, андан кийин ошо Жылдыз Академия экинчи этапта 3000дей кыргызстандыкты бекер окуткан. Ошол 3000дей адамга сабак берүүгө катышкан мен мугалим катары. Ошо өзүм үйрөнгөн нерселерди кайра үйрөтүп. Анан ошону менен башталган IT жолубуз. Анан бул ошол именно мобильный приложенияга кирген азыркы ошол менин партнерым Азамат мырза, ал дагы ошол башында кел ошол чогуу бекер окуталы, үйрөтөлү дегенде Азамат мырза менен биригип экөөлөп биринчи группаны бекер окутканбыз 24 адамды. Ошол эле учурда мен өзүм дагы ошолор менен кошо окуп, үйрөнүп, тереңдетип анан мобилдик тиркеме жасоо тармагына өткөнмүн да. Жалпы ошо 1 жылдай убактым кеткен. Үйдө компьютер карап эле отурам. Көп убакытка чейин ошо 1 жылга чейин киреше тапкан эмесмин. Анан 1 жыл бою 12 ай. Даже негизи 12 айдан бир аз көбүрөөк. Көбүрөөк, жалпылап 1 жыл деп айтып атам. Негизи атамдын, апамдын колдоосу, ошо келинчегимдин колдоосу аябай чоң болду. Алар үйдө отуруп, айрыкча ошо келинчегим мындай кошумча эч нерсе талап кылбай. Анан атам деле мындай такси жумуш кылат. Анан ошо таксиден таап келгенине биз деле шүгүр кылып, эки кызым менен келинчегим менен ошо төртөөбүз атамдын колун карап, апам пенсияда, атам деле өз пенсияда, анан кошумча такси кылат. Анан акыры ошо 1 жылдан өтүп калгандан атам тийише баштады. Балам, бuyakta бир охранада жумуш деле бар экен, сабакча отурат экен кечке дейт. Бирок ата 1 жыл чыдады. Ооба. Жакшы, жакшы. Мындай айтканда баягы бизди каржылады десек болот да. Курсагыбыз тойгузуп, мындай тамак ашка муктаж кылбай. Мен ошол 1 жыл аралыгында мындай акча тапкан жокмун да. Анан бирок үзүрү жакшы болду. Кудайга шүгүр ошол. Азыр бир IT компаниянын ээси болуп, азыр мисалы Баткенге кылып аткан жардамыбыз 25 адамды акысыз окутуп атыптыр деген 25 аз сондай көрүнгөн мен. Ал жерде 2 миллион сомдон көбүрөөк салым кылып атабыз да ал жергечи. Ошону караганда бул аябай чоң эле жардам. Анан эгерде булар жакшы программист болуп чыгып, азыр мисалы бизден үйрөнүп иштеп аткан досторубуз Швейцарияда, ошол башка мамлекеттерде иштеп атышат. Силерден бекер окуп, бекер окугандар деле, кийин акча төлөп окугандар деле. Анан азыркыда иштеп эмгектенип аткандар бар. Азыр ошол $2,000, $4,000 айлык алып иштешет да. Эгер ушул Баткендик 25 адам ошентип $4,000 киреше алып келе турган болсо, ал биздин жанагы 2 миллион сом эч нерсе эмес деген сөз да. Демек андан да чоң бир биздин ошол максатыбыз ошол болуп атат да. Мындай жанагы эмгек миграциясын эмес, мындай акыл эстин миграциясын күчтөндүрөлү. Ошону менен дагы көбүрөөк акча табалы, дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөргө ээ бололу деген максаттар бар да. Туура айтасыз. Өзүм жакшы билсеңиз керек, Телеграмда ар дайым макала жазам. Китеп чыгарайын деп калдым. Ал жакта жазган макалаларымды, ал жерде да ар бир макалада жазган бир эле сөзүм бар. Өзүңдү өнүктүр, өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кош. Бул көбүнчө биз баягы мындай карапайым элдер ушул мамлекетти өнүктүрүү үчүн сөзсүз эле бир бийликке ээси болуш керек дегендей бир түшүнүк бар да. Анан бир жакшы адам бийликке келип калса эле, ошондон үмүт кылып эле, анан болгон үмүттү ошого артып эле жатып албайбыз бар да. Жок, андай эмес. Ар бир адам өзүн өнүктүрүшү керек. Кээде ушу мен
атама деле айтам да, ата сиз мындай жөн эле такси кылып жүрөм эмес. Таксист бул өлкөнүн жүзү. Мындай кокус бир сырттан бир адам келип калса, ошо Кыргызстанды биринчи сиз менен тааныйт. Ошон үчүн сиз өзүңүздү өнүктүрүшүңүз керек. Атам негизи өзү көп китеп окуйт. Анан ошо биздин үйдө келинчегим экөөбүздүн, менин кичинекей кыздарымдын ошо окуганын көрүп, атам дагы, апам дагы ошол пенсия жашына карабай англисче үйрөнүп башташты да. Мисалы атам англисчени аябай жакшы мындай өздөштүрүп алды. Азыр өздөштүрүп алды. Мындай укмуш сүйлөбөйт. Сиз айткандай түш жорбойт. Канча жашта? 60-та. Жакшы. Бирок ошол 60 жашка чукулдаганда 57-58 жашынан баштап англис тилди үйдө өз алымынча жана Duolingo деген белгилүү Жакшы тиркеме. Тиркеме бар. Ошол тиркеме аркылуу базалык англис тилин өздөштүрүп алды. Аябай экөө дептер алып, жазып, ага отуруп алып окуп, аябай кубанам да. Анан бир жолу айтат, ошол бир клиент келди дейт. Анан ал ошол таксилер турган жерде жакшыраак машинени тандап атат дейт да. Бирок анын айдоочусу менен тил табыша албагандыктан анан атам кичине англисче сүйлөп неме кылса, атам машинеси тигинден начарыраак экенине карабай ошо менен кетти дейт да. Анан атам аябай кубанып келиптир да. Тигил туристтер аябай сүйүндү мен англисче сүйлөсөм депчи. Анан негизи ошондой, ар бир адам өзүн өнүктүрүшү керек. Ар бир адам ошондо бул өлкө өнүгөт да. Ар бир адам өзүнүн ишин кылууда өнүктүрүш керек өзүн. Мисалы, элдин баарын программист болуп кеткиле дебейм. Болуп кетсе андан да жакшы, бирок программистке кызыкпагандар бар да. Ар бир адамдын өзүнүн иши бар. Сиз радиодо иштеп атасыз да, сиз ушул ишти эң жакшы билишиңиз керек да. Анан сөзсүз бул ишти мындай заманбап ошол IT менен айкалыштырып койсом эмнеге болбосун. Азыр эле мына сөз кылып эле ошол Adobe компаниясы ошол үндөрдү тазалай турган Adobe Audition деген колдонмосу бар го алардын. Колдонгондор билет. Ошону мындай айтканда интернетке таштап коет да, ачык. Ал жерде искусственный интеллект иштеп аткан үчүн сиз өзүңүз кирип монтаждабайсыз. Салып койсоңуз тазалап берип коет. Сиз үчүн. Ооба, ушундай баардык ишти бүгүнкү күндө мындай IT менен айкалыштырса да боло турган бир күнгө келип калдык. Ооба, туура айтасыз. Бул нерсеге толугу менен кошулат эми. Урматтуу бизди угуп жаткан, көрүп жаткан мекендештер, албетте, чын эле мисалы кир жуучу машина неден улам келип чыккан? Бир муктаждыктан келип чыккан. Анан ушул сыяктуу биздин өзүбүздүн муктаждыктарыбыз бар. Биз билебиз, мисалы акчанын тартыштыгы, акча кенен болгон кимге эле жакпасын. Анан көп учурда билбегенибизде ошол кыйынчылыктардын кантип чыгуу жолун издебейт экенбиз, карабайт экенбиз да. Кандай болсок, мынакей Турат мырза айтып атат, мен дейт COVID-19 учурунда бош болдум, жумуштан да чыгып алдым. Эми жумуштан чыгып алган баарыбыздын эле колубуздан келе бербейт. Жылуу жумшак ордосуна отура бергибиз келет баарыбыз эле. Бирок сиз бир нерседен курмандык кылып четке какмайын, экинчи нерсе келбейт экен да. Ушул нерсени түшүнүп алышыбыз керек экен. Мен деле англис тилин өздөштүрүш үчүн интернет булактарынан бирөө менен тааныштым. Ал Кыргызстанга келди. Ал орусча билбейт, мен англисче билбейм. Мына ошондо менде күчтүү калуу башталды. Көрсө, бул тил бүткүл дүйнө колдонгон тил экен. Анан ошон үчүн үйрөнүшүбүз керек экен деп. Анан сизге да айтат элек, мына бүгүнкү биздин каарманыбыз сиз үчүн күчтүү таасир бере турган адам болуп турат. Колдон келишинче муну колдонуп калышыбыз керек да. Жакшы, эми ошол азыркы учурда чет жакта иштеп баштаса болот, IT тармагы деп сүйлөшүп атабыз да. Анан IT тармагында менде бир суроо бар эле да. Мисалы, былтыр капуста аябай кымбат болуп, элдин баары капуста айтат дейлик, Анан базарга өтпөй калды да. Анан IT тармагына ошентип бара берсек, бара ошондой болуп калбайбы деген ой жаралып атат да. Болушу мүмкүн. Эмнеге болбосун. Бирок IT дүйнөсүндө мындай мүмкүнчүлүктөр аябай кенен да. Мисалы, жетиштүү эле. Ооба, өтө жетиштүү. Даже мисалы статистика бул Америкада бир жылда ошо 1 миллион 200 миң IT адистигине муктаждык бар да. 1 миллион 200 миң. Ооба, анан бул жылдын этегинде баардыгы жабылбайт, 400-500 миңге калып кетет. Анан кайра эле кийинки жылда ошондой муктаждык. Анткени мындай да, азыр мисалы биз азыр өзүбүздүн мобилдик тиркемебизди жасап атабыз. Бул деген сөз азыркы учурда бизге балким 2-3 программист жетишип атат. Бирок Кудай буйруп, бул тиркемебиз жакшы иштеп, эртең элге кызмат кылып, көпчүлүк адамдар колдонуп баштаса,
ал жерде программисттердин санын көбөйтүш керек болот. Демек дагы эле муктаждык бар деген сөз. Азыр күнүгө жаңы бир тиркеме жасалып атат. Ал жердин бардыгына ошол программисттер керек, муктаж деген сөз. Жаңы. Ооба, бул ар дайым муктаждык боло берет. Эми келечекте эч ким билбейт. Эртең бир күн телефон, ноутбук, компьютер деген такыр колдонулбай калып эле муктаждык болбой калбаса, бирок азыр биздин кыска акылыбыз менен көрүп турган жерде бул программисттерге болгон муктаждык өсө берет. Эң жакшы. Эми мисалы менде бир тиркеме бар да. Ал тиркемеде мени кандай атап коюшкан, кандай кылып жазып коюшкан, анан кимдер чалганда өзүнүн аттары чыгып турат да, тааныштар аркылуу. Бул аябай сонун. Анан кимдир бирөөнү айтып, атын атап койсоң күлөт да, сен мени каяктан тааныйсың депчи. Өткөндө жолдо машинаңыздын фарасын тазалап берейинби деп, тиги машинадагы катылган номердон чалып атат да. Анан аты чыгып калды. Ай баланча жөн эле кой десем, сиз кимсиз дейт. Чочуп кетти да. Ушул сыяктуу биздин жашообузду жеңилдеткен тиркемелер бар. Бир эле тиркеме жашоону өзгөртүп коет. Канчалык адамдардын жашоосун өзгөртөт. Мисалы, азыркы учурда англис тилин өздөштүрүш үчүн чогуу отуруп, тандем болуп, чогуу отуруп, сүйлөшүп, баарлашып, сиз ага кыргыз тилин үйрөтөсүз, ал сизге англис тилин үйрөтөт. Мына ушундай тиркемелер аябай көп. Сиздердин тиркемени эмне тиркемени жазып атасыздар? Негизи азыркы учурда биз өзүбүз ошол бул аябай чоң көйгөй, айрыкча эркектердин көйгөйү. Негизи тиркемелер, сайттар эмне үчүн жасалат? Бир көйгөй чечүү үчүн. Ооба, жеңилдетиш үчүн. Мисалы, жумуштан өзүң чарчап чыксаң, айрыкча эркек кишилерге белгилүү, анан үйдөн келинчегибиз отуруп алып, аналы кел, муналы кел деп чалып айтып коет. Чарчап тургансың, унутуп каласың. Бирин аласың, бирин албай каласың. Анан жазып койчу дейсиң. Жазып, анан аны карап, анан алып, бирин бир жерден таппай убараланасың да. Өзүң чарчап чыксаң, үйгө баргың келет. Мына ошол бир көйгөйдү чечүү, жеңилдетүү максатында бул ошол продуктларды үйгө жеткирип берүү бир тиркемесин жасап атабыз. Эми бул деле мындай эмне дейбиз? Бул деле бизнес. Ал жерде биздин көрө турган пайдабыз бар, элдин көрө турган пайдасы бар. Анан аны биз эртең кандай иштетип кете алабыз? Бул деле бир суроолуу нерсе, бирок илгери үмүт менен ошол ийгиликтүү болот, элге пайдасы тиет деген үмүт менен жасап атабыз да. Азыр чыга элек, Кудай буйрса чыгарабыз деп ниет кылып турабыз, жасап атабыз. Ал иш процесси жүрүп атат. Ошол эле учурда менин өзүмдүн кыялым болгон ошол кыргыз тилди айрыкча ошол чет жакта жашап аткан кыргызстандыктардын балдарына кыргыз тилди үйрөтүүчү бир тиркеме жасап атабыз. Бул эң сонун аябай чоң тиркеме болот. Кудай буйрса мунун колдоочулары да ошо колдойбуз, биз жайылтып беребиз деген ошол Америкада жашап аткан, Германияда жашап аткан программисттер мындан кабардар. Кичинекей негизи сайты иштелип чыккан, ал иштеп атат азыр, бирок ошол мобилдик тиркеме кылып, аны дагы да жайылтуу максатыбыз бар. Анан аны биз өзүбүз эле жасап аткан жокпуз. Ошол Жылдыз академияда окуган биздин окуучуларыбыз менен чогуу алар ошол иштеп чыккан, дизайнын бүтүргөн, баардык нерселерин даярдашкан. Эми биз ошону тиркеме кылып чыгаруу эле жерибиз калды да. Бирок аз убакыт албайт, тез эле чыгып кетпейт. канча убакыт алат? Эми айта албайм. Бул ошол иштин оордугуна карайт, анан тиркеменин чоңдугуна карайт. Себеби ал чоң эле тиркеме. Анан канча киши колдонот, ошого жараша кеңейип кете берет, Ошол нерселердин баардыгы бул анын үстүнө мындай бир идеалдуу тиркемени чыгаруу азыр мүмкүн эмес. Эмнеге? Эми колдонуучулардын каалоосу өтө көп да. Бир айтат мындай болсо жакшы болмок дейт, бир айтат мындай болсо. Биз өзүбүз ушул идеальный болду деп чыгарып койсок, эч кимге жакпай калышы мүмкүн. Мисалы, сиздин идеалдуулукка жакын тиркемелерди атай аласызбы? Азыркы учурда биз колдонуп аткан. Мен мисалы ошол өзүм колдонгон Duolingo'ну жакшы көрөм. Бирок Duolingo деле мисалы идеалдуу эмес. Ал деле мисалы ошо биздин каалообузга жараша, биз койгон талаптарга жараша бүгүнкү күндө деле өзгөрүүлөрдү кылып атат. Ошон үчүн биз дайыма өзгөрүүгө ачык болушубуз керек. Анан ошон үчүн бул иштер мындай дароо эле бүтө калбайт да. Жок дегенде бир 5-6 айлык убакыт алат. 5-6 ай бир тиркемени жасаш үчүн мисалы Кыргызстанда деле 5 программист иштесе, жок дегенде $10,000 чыгашаң бар деген сөз. Ошон үчүн бул оңой иш эмес да. Анан аны алып кетүү дагы бар.
ошол кайра элге жайылтуу, маркетинг бул жагы деле өзүнчө бир чоң иштер. Мисалы кээ бир тиркемелерди карап турсаң, суроолорду узатат да. Бул тиркеме сизге пайдалуу болуп атабы? Сиз бул тиркемени кандай кылып өзгөртө алат элеңиз? Ушул тиркемеде сизге канча адамдар жакшы мамиле кылды, жаман мамиле кылды, ушул сыяктуу кете берет экен да. Ооба. Ошонун бардыгы эле ошол жакшыртуу үчүн берилген суроолор да. Жакшы. Жакшы. Эми бизде дал жолу эсиңизге салайын, урматтуу бизде угуп жаткан, көрүп жаткан мекендештерибиз. Бүгүн бизде IT адиси Турат Алыбаев менен маектешип атабыз. Кызматтоосу Канат Алмамбетов. Эми ушул IT тармагына келип, сиз өзүңүзгө кандай сапаттарга ээ болдуңуз? Кайсы нерселер сиз үчүн мындай көнүмүш адат болуп калды десем болобу? Мындай бир болот эмеспи? Мисалы, бул сапатты мен жакшы өздөштүрүп алдым дегендей. Негизи ушул IT дүйнөсүнө келгенден кийинки мындай эң мен үйрөнгөн жакшы сапат бир нерсени туруктуу кылыш керек экен. Туруктуу үйрөнүш керек экен. Мисалы, айрыкча ошол билим алууну биз буга чейин балким билбейм, көпчүлүгүбүз ошондой ойлойт окшойбуз. Мен жеке ушундай ойлойт элем. Мисалы, баягы сабакка барып койсоң билимдүү болуп каласың. Же болбосо билбейм, бир сабакты көрүп койсоң, угуп койсоң эле ошол баягы маалыматка ээ болсок эле өзүбүздү билимдүү болдук деп элестетип экенбиз да. Көрсө бул илимдин чеги жок экен да. Аны дайыма тереңдетип, дайыма жакшыртканга толук мүмкүнчүлүк бар экен. Мисалы, мен азыр IT дүйнөсүнө кирип алдым, ушундай иштерди кылып атабыз. Бул кээ бир адамдар үчүн аябай чоң ийгиликтей, чоң бир жакшы нерседей көрүнүшү мүмкүн. Бирок мен өзүмө азыр такыр алымсынбай турам да. Анткени IT дүйнөсүндө дагы мындай деңгээлдер бар, күрөөөндөр бар. Кийинки кадамдары, кийинки деңгээлдери мага абдан кызык болуп турат да. Айрыкча ошол эң эле жөнөкөй 3 деңгээлден башталат. Бул junior деп коет, ошол жаңы үйрөнүп ишке киргендер, анан middle деп коет, бир аз орто болуп калгандар, анан senior деп коет да. Булар деле англисче сөздөр. Senior боло элексиз. Агасы чоң жок, мен андай боло элек. Даже азыр өзүмдү middleмын деп деле айтыштан уялам да. Канча жылдан бери IT тармагындасыз? Ушу 2 жылдан бери. 2 жылдан бери. Ушул 2 жыл аралыгында деле мен орто болуп калдым деп айтыштан уялам да. Анткени мен үйрөнө турган нерселер өтө көп. Ошондуктан азыр деле мисалы элдер ойлобош керек да, бул 2 жыл ошо 1 жыл үйрөнүп тургандан эле жыргап эле ошону колдонуп эле иштеп атат экен депчи. Жок. Күнүгө жаңы нерсе үйрөнгөнгө туура келет. Күнүгө жаңы нерсе окуганга туура келет. Себеби мына ушул биз үйрөнүп аткан тармак эле кээде баягы мен кесиптештерди минтип тамашалайм да. Ой, Google'га эми эмне жетпейт депчи. Себеби ошол биздин иштеп аткан Dart тили бул Google компаниясыныкы да. Анан ушул Dart тилин азыркы тапта мындай ошо Flutter'ди, Dart'ты жумасына бир жолу обновить этип, жаңыртып, дагы жакшыртып атат да. Google компаниясы ошо дүйнөлүк белгилүү чоң ошондой компания азыр күнүгө мындай изденүүдө. Мындай карасаң муктаж эмес дегендей. Ооба, анан кесиптештерге тамашалай берем. Ой, Google'га эмне жок депчи. Биз окуйлу, алар жөн эле койсун депчи. Бирок алар токтогон жок да. Демек, бизге токтогонго мүмкүн эмес да. Алар ошентип атса, бизге мындай токтоп турганга болбойт. Андай мүмкүн эмес. Уктай турган учур эмес дегенсиз кыскасы. Ошон үчүн анан ушундай да ойлоп коркпош керек. Өмүр бою окуй берет турбаймбы деп. Жок, белгилүү бир убакыттан кийин күнүгө 15 минутта, 20 минутта окуганыңыз дагы аябай чоң пайда берет да. Мисалы, ошол Google компаниясы бир жума аракет кылып, өзгөртүп, обновить этип койгон нерсени балким мен отуруп ошол 10 минутта окуп коюшум мүмкүн. Анан маалыматка ээ болуп калам. Жакшы экен, аны колдонуп баштайм. Колдонгон сайын дагы жакшыраак үйрөнөм. Бирок базалык баштапкы маалыматка ээ болуп алуу үчүн балким бир күндө ошол 15 минутталык, жарым сааттык бир нерсени окуп коюу аябай жакшы нерсе. Ошол сиздин сурооңузга жооп мындай туруктуу окуп өзүмдү өнүктүргөндү үйрөнө алдым да. Анан ошону дагы азыр таң улай берем да. Ой, күнүгө окуу. Туруктуулук. Өнүгүүнүн каникулу болбойт. Айтам, өнүгүүнүн грипп болуп калуусу, эс алуусу, дем алышы жок дейм да. Дем алыш күнү эс алып жатасың. Ооба, бирок ошол майрам күнү деле, дем алыш күнү деле бир 15 минутта бир нерсени окуп коюу
бул сиздин туруктуу өнүгүп атканыңыздын белгиси дейм да. Ушул жерден бир кошумчалаам келип атат. Мисалы да, мекендештер. Биз үйдү чачып коюп, бир телевизор көрүп отуралы дейли. Апабыз, атабыз эчтен кирип келгенде эмне деп айтат? Балам, мыякты жыйнап койсоң боло. Анан көрө бер дейт да. Бул ушул аябай сонун айтылган сөз. Мындай түшүнгөн адамга. Бул дагы биздин өнүгүүбүз да ошого окшош да. Сиз мына үйдү жыйнаган сыяктуу бул өнүгүшүбүз керек. Качан үйдү жыйнап бүткөндө биз өнүгүү, мына Турат мырза айтып атпайбы, сеньор. Ошол деңгээлге келгенде сиз телевизор көрөсүз, каалаганыңызды кыласыз. Мына ушул сыяктуу да. Анан жакшы ойду айтып атасыз, туруктуулук. Бул туруктуулук адамга керектүү нерсе. Мен өзүмдүн дагы кошумчалай кетейин. Менин балам өзү математиканы аябай жакшы билет, англис тилди жакшы билет. Азыр 12 жашта. Адам балам компьютерди, ушул нерселерди билет, бирок физикалык жактан жок. Балам, кел сени каратеге, айкидого катыштырайын. Жок ата, кереги жок деди. Мен 6 жыл орто эсеп менен айтып жүрдүм. Анан мына Кудайым буйруп 1 айга келип калды. 1 ай мобилдик тиркемени алды дагы, ошол жактан кыймылдап атат дагы, денедеги булчуңдарды кандай чыгарыш керек. Күнү көзөп атат. Анан өткөндө үйдөгүлөр тиги балам жазап атса тоскоол болушуптур. Анан мен айттым, тийбегиле, анын өзүнүн ошол жазай турган учуру. Биз көп учурда, мына Турат мырза айтып атпайбы? Мен ошол интернетти карап отурганда, эчтеке жазабай үйдө отурганда, интернет чукулуп атканда келинчегим эчтеке деп сүйлөгөн жок деп атат. Бул өтө маанилүү нерсе. Эгерде сиздин жакыныңыз бир нерсе кылып аткан болсо, сиз колдобосоңуз, анда ал эртеси күнү эле ошол каалоосунан тайып кетет. Ошондуктан биз дайыма колдоп турушубуз керек. Койчай ошонуңду деген сөз сиз үчүн жөнөкөй сөз, бирок кимдир бирөөнүн жүрөгүн талкалаган, ошол каалоосун сууткан сөздөрдүн бири. Кандай дейсиз? Ооба, туура. Колдоо өтө маанилүү. Мен ушул жерде ошол атама, апама, ата-энеме, айрыкча ошол өзүм үй бүлөмө, келинчегиме аябай ыраазычылык билдирем. Дайыма ушундай эфирлерде, макалаларымда да эскертип жазып турам. Себеби бул абдан чоң бир түрткү. Ошол келинчегим ошону туура түшүнүп, менин каалоомду колдоп, ошол балким 1 жыл аралыгында ушинтип эле отура бересиңби? Мисалы, мен деле жакшы көйнөк кийет элем, мен деле жакшы косметика алат элем десе, балким мен башка бир жумушка кетип, же болбосо кайра ошол өзүмдүн жумушумду улантып, IT тармагына кирүүдө балким бир аз кечигет элем. Бул мен бул тармакка кирүүмдө мындай жөн эле бир өзүмдүн курсагымды тойгузуу үчүн эмес, керек болсо ошол бүт мындай өлкөбүздүн өнүгүүсүнө бир салымым болсун деп. Баары бир баягы мугалим болгон үчүн, агартуучулук биздин каныбызга, жаныбызга сиңип калган үчүн мен өзүмдү дагы баягы тааныштырганда көбүнчө программист агартуучумун деп айтам да. Себеби бул агартуу жагын ар дайым биз алып жүрөбүз. Кээ бир айтат, досторум тамашалайт, сен мугалимди чанып кетип калдың. Азыр досторум айтып атат, сен тиги айлык аз деп кетип калдың эле, мугалимдин айлыгы көбөйүп калды депчи. Жок, мен Кудайга шүгүр айлыгына деле нааразы болуп кеткен эмесмин чынында. Мен жумуштан кетип атканымда ансыз деле директор болчумун. Айлыгым деле дурус эле болчу. Ооба. Анан бул мындай ал жактан бир нерсеге жетпей калып кеткен жокмун. Тескерисинче ошол билимдин жетишсиздигин көрүп, ошол өлкөбүзгө кылып аткан, кошуп аткан салымыбыздын жетишсиз экенин көрүп, муну дагы да чоңойтолу, ошол дагы да көбүрөөк пайдалуу бололу деп ушул тармакка өттүк да. Анда азыр сизден ушул Кыргыз өлкөсүнө, элибизге бир кыскача бир шык берүүчү, дем берүүчү сөзүңүздү айтып койсоңуз кандай болот? Ар бир жаран, ар бир кыргызстандык өзүн өнүктүрсүн, өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошсун. Туура айтасыз. Анан мен да ыраазычылык билдирем, албетте. Мындай карап отурсак, эми сиз айтып берип атсаңыз оңой эле угуп коюш. Бирок ошону жазуу бул биздин колубузда экен да. Анан сизге ийгилик каалайм. Кудайым буйруса ушул тиркемелер ишке ашып, өзгөчө мындай кандай десем, канчалык талап көп болсо ошончолук келет эмеспи? Ошондой адамдар да көп болсун. Ушул кылып атканыңыз акыбетте кайтсын деп айтат элем. Анан сиздей уулдарды элибизге жараткан да көбүрөөк берсин. Рахмат. Ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат сизге да, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Радио жамаатыңыздарга ийгилик каалайм. Ар дайым толкунуңуздар толкуп тура берсин. Дайыма ошо элдерге пайдалуу болгон жакшы эфирлерди чыгарып, ошол өлкөбүздүн өнүгүүсүнө сиздер да өз салымыңыздарды кошо бериңиздер. Чоң рахмат.
Урматтуу бизди көрүп жаткан жана угуп жаткан мекендештерибиз, бүгүн бизде IT тармагындагы адис жана агартуучу Турат Алыбаев менен маектештик. Ал эми кызматта Канат Алмамбетов болду. Кайрадан жолугушканча аманда болуңуздар.